Эми шайлоонун шайтан оюндары башталып атпайбы? Бул азыр эң алдыңкы катарда келатат бүтүн Кыргызстан буюрса. Ошону көрө албастан күйүп, ар тараптан кысымдуулук болуп, ар тараптан шылтытып атышат аларчы. Бирок баары бир эмне болгон тагдырда дагы Кудайым колдоп, Кудайымдын көзү түз болсун, ошол күндөргө жеңиш күндөргө жеткизген болсун баарыбызды. Жеңиш албетте биздики болот. Бирок булар бийлик тараптан ошондой заказ, специально заказ болду деп атышат. Болгону менен алар бизди кайра коркутабыз буларды тыйып коебуз деген менен биз ан сайын күчтөндүк. Биз баарына даярбыз. Эгер биз даяр болбогондо, эгер биз ушул жаркын жашоодо жашаганыбызда биз антип бөтөн эл бөтөн жерде жүрүп, антип чыркырап чыкмак эмеспиз. Эгер жаркын жашоо болгондо, биз ошол өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүбүздүн Кыргызстаныбызда, киндик каныбыз тамган жерде жашамакпыз. Булар бизди тыйып коебуз, булар бизди ушул коркутуу менен буларды сындырабыз деген менен биз бир же эки же бир 100 миң эмеспиз, биз көпчүлүкпүз. Биз кайра күчтөндүк. Кудайым буйруса биз. Булар өзүлөрүнүн кандай сабатсыз десе негизи жаман көрүшөт. Бизди сабаттуулар депчи, мадумайчылар сабаттуулар. Ооба, биз сабаттуубуз. Биз андай жолдорго, андай арам жолдорго барбайбыз негизи. Биз лидерибизге, биз бүтүн Кыргызстан партиясында андай жаман сөз алып келгибиз келбейт. Булар өзүнүн сабатсыз жактарын ошентип бөтөн элде жүргөн, өзүнүн жарандарына кысым көрсөтүп атышат. Эми биздин ошол кармалган азыр азаматтарыбыздын баштары аман болсун. Эр жигиттин башына эмнелер келип, эмнелер кетпейт. Кээде жигит төмүнөт, бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт демекчи. Эр жигит баардык нерсеге бекем туруш керек. Кудайым аларга алтын баштары аман кылсын, ден соолук берсин. Ошолорду ошондой эле ушул мекеним деп кайдыгер карабастан күйүп чыккан ошол биздин азаматтарыбызды, энелерибиз, эжелерибиз бүтүндөй эле ушул акыйкатты сүйлөп чыккан биздин жарандарыбыз аман болсун бардыгы. Бардыгын Кудай кааласа мээнеттери кайтсын. Жана ошондой эле биздин азыр журт башчыбыз, журт атабыз, жол башчыбыз дейбизби, ошол Садыр Жапаров жана ошондой эле ошол бүтүндөй эле Кыргызстанды Садыр Жапаровдон кийин же Садыр Жапаровдон мурун башкарып атат дейбизби? Ошол Садыр Жапаров экинчи башкарып атса керек, Садыр Жапаровдун алдында Камчыбек Ташиев турат. Камчыбек Ташиевдин айткан деген болуп аткан келбеси азыр. Аларга кайрылуум бул бүтүндөй эле бөтөн мамлекетте жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн жарандарыңыздардын, балдарыңыздардын, кыздарыңыз деп коеюн. Биз силердин балдар кыздарыңызга киребиз. Кыздарыңыздарга кылган бул кордуктарыңар кандай түшүнсө болот? Ал жактан силер бул билип турабыз. Шайлоонун алдында спецзаказ болгон деп атышат. Ал жерден деле өзүлөрү тастыктап айтып кетишти. Силер өз ара келишкиле депчи, ал балдарыбызга да кысым болуп атыптыр азыркы убакта. Бирок Кудайым буйруса жигиттерибиз эч качан сынбайт. Кудайым буйруса колдон келген жардамыбызды, колдон келген мыйзамдын чегинде иш алып барабыз деп жатышат. Эми бизде баягы Кыргызда жакшы макалдар бар эмеспи? Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат депчи. Биздин лидерибиз Адахам Адымаров
аман болсун, алтын башым аман болсун. Биздин бактыбызга ошол киши жеңишке келген болсун. Биз ушинтип бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, өгөйлөнбөчү күндөр келсин. Дагы эмне дейм, ошол бийликтегилерге дагы Кудай маманысап берсин. Бирок баары бир ойлонуп иш кылыш керек. Эмне иш кылган тагдырда дагычы. Бул байлык бийлик бүгүн бар, эртең жок. Баарыбыздын барар жерибиз ошол 2 метр жер. 2 метр жерге 2 метр кепил менен барабыз. Байлык бийликтерибиз бул жерде эле калып кетет. Ошондой азаматтарды төрөп өстүргөн, талим тарбия берген ата энелерине миңден миң таазим. Канчалаган кысымдар болуп ошол эптеп эле ошол Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүүнүн жолдорун көрүп аткан биздин бийликтегилерге дагы Кудайым жүрөктөрүнө ыйман берсин. Барыңыздар бөлүшүп коюңуздар, көбүрөөк адамдар көрсүн. Кудайым буйруса, Бүтүн Кыргызстандын алдыда келе атканы анык эле, Кыргызстанды канчалаган адамдар колдоп атканы анык эле көрүнүп калды. Ошон үчүн алар жан талпастоо менен аракет кылып атышат азыр. Бут тосуулар өтө күч алган маалы. Эми көбү кетип азы калды. Кудайым буйруса, шайлоо дагы эсен аман өтүп кетсе, заманыбызга тынччылык болсун. Биз өзүбүз тандаган инсандар келсин. Мына азыр эми бийликте отургандардын чыныгы жүзүн көрүп атабыз. Булар бизди керек болсо бөтөн элге жем кылып салып бериштен да тайбашын көрүп атабыз. Өздөрүнүн уулдарын, кыздарын коргоп алгандын ордуна бизди кайра бөтөн элдин ички иште иштегендерине ошол эл жер коргоочуларына бизди жем кылып салып берип отурушат. Мен да ошол жерге бардым, эртең менен түндө барганбыз, ал эртең менен ошол эртеси күнү кой берди. Бизде дагы бир аял киши болгонубуз үчүн бизди кой берди. Эркек кишилерибиз ошол жерде калды. Кудайым буйруса, баарыңыздарды мен ушу аз убакыт калды. Шайлоо күнүндө өзүбүз чын жүрөгүбүз менен, чын дилибиз менен тандоого чакырып кетем. Адашканга бир да акыбыз жок. 30 жыл адаштык. Эми бунусун да туура тандоо жасайлы. Бир жолу болсо дагы бөлүнүп жарылбастан, коктоколотко бөлүнбөстөн, тууган урукка бөлүнбөстөн, чындык үчүн ким чындыкты сүйлөп атат, ким чындыктын жолунда кетип атат, жүрөгүбүз менен шайлоо кылайлы, акыбыз менен шайлоо кылайлы, чөнтөгүбүз менен эмес, алкымыбыз менен эмес, акылыбыз менен, жүрөгүбүз менен шайлоого барсак, ошондо жеңиш биз тарапта болот. Мадумаров келе турган болсо, Бүтүн Кыргызстан келе турган болсо, 100 эмес 200% кепилдиги менен айтам. Биз өнүгүү жолуна түшөбүз. Баарыңыздар бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн аз эле адам көрүп атат, эмнегедир мурунку эфиримде 50дөй адам көргөн болчу. Азыр баары
эми шартына байланыштуу керектleri иште, керектерин колу бош эмес дегендей. Өзгөрүп эмне ойдосуңар? Барыңыздар ошол пост чыгарыңыздар адилеттүүлүк үчүн. Өзүбүздүн бир тууганыбыз ошол жерде отургандардагычы. Бир тууганыбыз кээ бирибизге ини болсо, кээ бирибизге ага, кээ бирилеринин атасы. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн бир тууганыңыздар ошол жерде отурат. Өзүңүздүн бир тууганыңыздар ошол акыйкаттыкты издеп, чындыкты издеп чырылдап ошолордун колуна түшүп отурушат ошол жерде кордук көрүшүп. Ошон үчүн баарыбыз кайдыгер карабайлы. Бүгүн алардын башына түшкөн күн эртеге биздин башыбызга түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн келиңиздер, акыйкаттык, чындык үчүн бирөөгө бооро уруп, бирөөнүн айткан сөздөрүнө ишенбестен чындыкты чын деп сүйлөшүүнү үйрөнөлү. Рахмат айтканыңар келсин. Комментарийлер үчүн, жакшы комментарийлер үчүн чоң рахмат. Ар бирибизге Кудайым жүрөгүбүзгө ыйман берген болсун, туура жолду тандоо берген болсун, туура жолго баштасын баарыбызды. Каерде жүрбөйлү, аман болойлу. Баарыбыз бир кыргызбыз. 40ка, 50ге, 1000, миллионго бөлүнбөйлү. Баары бир биз түбүбүз кыргыз. Ошон үчүн бөлүнүп жарылууну токтотолу. Баарыңыздарды биригүүгө үндөп кетем. Бирдикте болойлу. Күч бирдикте, ырыс алдың ынтымак деген биздин жакшы макалдар бар. Ошолор бекеринен айтылган эмес. Ошон үчүн келиңиздер. Биздин ошол жерде отурган балдарыбызга дагы Кудайым бекем ден соолук берсин. Бул күндөр дагы өтөт кетет. Бул күндөр дагы түбөлүктүү эмес. Ошол биздин бийликтегилер ошол Камчы Ташиевдин ошол белгилүү эле болуп калды да, Камчы Ташиевдин заказы болуп атат бул. Ошол жактан заказ бизге заявление поступило деп айтышты. Ошондой болгондон кийин ал белгилүү нерсе болуп калды. Ошон үчүн биз Кудайым буйруса сынбайбыз. Биз кайра күчтөнөбүз. Мекендин келечеги үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн, Кыргызстандын жаркын жашоосу үчүн дагы биз күчтүү болушубуз керек. Биз күчтүү болууга милдеттүүбүз. Ошон үчүн ер жигиттер, силерди дагы мен эл жигит эл четинде, жоо бетинде деген сөз бекеринен калган эмес. Эмне болгондо дагы силер биринчи турасыңар. Ошон үчүн баарыңардын мекен үчүн, келечегибиз үчүн, балдарыбыздын кийинки урпактарга жерлерибизди ошол бөлүнтпөстөн, жарылтпастан, бөлбөстөн, сатпастан өткүзүп берүү бул биздин милдетибиз. Мойнубуздагы бул өтө чоң милдет. Ошон үчүн баарыңыздарды 28 ноябрь кайдыгер карабастан, кайсыл жерде болбойлу, дүйнөнүн булуң бурчундабыз кыргыздар, Кыргызстандабыз. Баарыңыздарды кайдыгер карабастан шайлоого келип, өз тандооңорду акылыңар менен, жүрөгүңөр менен тандоого чакырып кетем. Мен дагы ошол чыгышымдын себеби ошол жерде жаткан 14 азыр 14 жигитибиздин көйгөйү жүрөгүмө өйүп туруп алды. Ошон үчүн чыктым. Алардын дагы Кудай каалап насып кылса мээнеттери кайтат. Баарыбыздын мээнетибиз кайтсын. Кылган иштерибизди Кудайым
береке берген болсун. Ошол менен аман болуңуздар. Бизди жеңем дегендер алар адашышат. Бизди жеңген жок, алар ал жактан заказ бердик деп кайра бул жакка бул бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөнүбүз, өзү мусафыр болуп жүргөнүбүз аз келгенсип, бөлөк бөтөн элден биз кордук көргөнүбүз, өзүбүз тараптан берилген заказ боюнча кордук көргөнүбүз бул өтө кейиштүү маселе. Бул алар эмне деп ойлоп калды? Алар өздөрүнүн элин өздөрү кордогон эл турбайбы? Сабатсыз дегенчелик барбы сөз негизичи? Болбосо биз ал жерден сурадык. Кайсыл причина менен бизди кармадыңар, эмне депчи? Ал жер айтып атпайбы? Силер жактан бизге ошол кармалсын деген приказ келип түшкөн депчи. Эмне болсо дагы эми ал балдарга дарыбыз чыгат буюрса, эртеңден баштап эми азыр мына дем алыш күндөрү туш келип калды. Эртеңден баштап юристтерибиз, адвокаттарыбыз буюрса катуу иштешет. Кудайым буйруса, алар чыкпай калбайт эмес, чыгышат. Ошон үчүн баарыңыздарды мен таза шайлоого, таза тандоого чакырып кетем. Урматтуу туугандар, аман болуңуздар. Мекенибиз тынч болсун. Мекенибиз Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттерге айлансын. Биз дагы барып ошол мекенибизде, бала чагабыздын койнунда, ата энебиздин жанында ошолор жегенди жеп, ичкенди ичип, ошолордун маңдайында жүрүштү Кудайым насип кылсын. Эми алардын өртөнбөгөн жери, өртөнүп күйбөгөн жери гүл болуп атат деңчи. Ошону Кыргызстандагы кысымдыктар аз келгенсип, эми мына бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн өзүнүн жарандарына дагы кысым көрсөтүп кордоп атышат. Эми баарына Кудай бар. Баарына Кудай бар. Кудайым өзү тынч аман болуңуздар. Кудайым жолдон адаштырбасын баарыңызды. Мекен үчүн баарыбыз туура тандоо жасайлы. Кыргызстаныбыз бир, мекенибиз бир, биндик тамган жерибиз бир баарыбыздын. Тынч аман болуңуздар. Мен сиздер мененмин. Кудайым буйруса дагы шайлоого чейин дагы түзөтүүлөргө чыкканга аракет кылабыз. Жигиттерибизге ден соолук берсин Кудайым. Эч качан алар жалгыз эмес, сынышпасын. Артында калдайган кыргыз эли бар. Артында бизге окшогон карындаштары, бизге окшогон эжелери бар. Алар эч качан жалгыз эмес. Баарыңыздарга чоң рахмат. Тынч аман болуңуздар. Дагы кийинки эфирлерде көрүшкөнчө, сак саламатта көрүшкөнчө, Кудайым ошол күндөрдү насип кылган болсун. Тынч аман болуңуздар.